Пока прикрыть. Karakol şahrında 2022 yıl özümüzde birlikte olmakta Karakol şahrı şehirleş memleketlerinde madani borboru tanılan yıl içinde 20'dan aşık madani işçaralar öttü. Anan bugün ошол эстафетаны башка шаарга өткөзүп берүү аземи болуп жатат. Мындай айтканда официалдуу жабылышы эме бир четинен кубанып, бир четинен кайгырып турабыз. Себеби 2022 жыл биздин шаар үчүн абдан бир жакшы тарыхта кала турчу жемиштүү жылдардан болду десек жаңылбайбыз. Себеби дегенде жыл ичинде бир топтогон бир маданий жакшы иш-чаралар өттү. Аны менен биргеликте мына Каракол шаарында Каракол үнүгү чекит аттуу президентибиздин демилгеси менен чоң ири долбоор ишке ашып, бир топ инфраструктуралык өзгөрүүлөр болду, курулуштар жүрдү. Анан эми бул иш-чара биздин шаарга көп жакшылыктарды алып келди десек болот. Себеби дегенде жыл ичинде өтүп аткан маданий иш-чараларга ушу кымыш өлкөлөрдөн келген маданият кызматкерлери көп өздөрүнүн биздин маданияттын өнүгүшүнө да чоң бир салымдарын кошуп кетти. Кандай болсо дагы биз када салт адаттар менен бир мамлекетте өзүнүн када салттарын көргөзүп, ошондой бир руханий жактан бир бири-бирибизге карым-катнаш түзүлдү десек жаңылышпайбыз. Ушу менен Кудай буйрса мына эми бул акыркы иш-чара болбойт болуш керек. Менин оюмча быйыл өткөзүп берсек эстафетаны бир канча бир жылдар айланып кайра эле ушул иш-чараны биз алганга аракет кылабыз. Себеби дегенде бул иш-чаранын алкагында өтүп жаткан мына кышкы жарманке сыяктуу бир катар бир 2-3 иш-чараны биз ар дайым ушул Каракол шаарында өткөзүп туруу чечим кабыл алганбыз. Бул бир эле жылдык иш-чара эмес, жыл сайын кайталанып туруп, себеби дегенде бул туристтерге дагы Караколдун туризм багытында өнүгүшүнө да чоң бир салымын кошот экен. Ошол себептен улам мындай иш-чаралар бизде калат. Анан биз бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой маданий борбор деген макам жыл сайын ар кайсы шаарларга берилип, эстафета менен бериле турчу иш-чара. Анан ушул канча бир 4-5 жыл айлангандан кийин кайра биз алганга мүмкүнчүлүк болот. Анан ошондо биз кайра бир сыйра алып, иш-чараны жакшынакай өткөзүп, анан мен ойлойм, ушу Каракол шаары негизи эле ушул Кыргызстандын маданий борбору макамын алышы керек деп. Себеби дегенде биздин тарыхый байлыктарыбыз көп. Каракол шаарынын өзүнүн када салт, адаттары бар. Ошонусу менен таанымал бизге келген меймандар, туристтер бир эле биздин жаратылыштын кооздугу менен эмес, ушу Каракол шаарындагы тарыхый мурастар менен да таанышуу үчүн келишет. Бизде бир мыксыз салынган жыгач мечитибиз бар, чиркөөбүз бар, андан сырткары көптөгөн ушундай тарыхый архитектуралык мураска кирген имараттарыбыз бар. Ошолордун баардыгын мен ойлойм, убакыт келгенде эл баалап, анан бул дагы бир өзүнчө туристтер келе турчу бир чоң бир багыт ала турчу жер болот. Чоң рахмат. Азыркы иш немени макамды Санкт-Петербург шаарында